негизинен баарына тегиз кароо пайда болду. Теп-тегиз. Исламына дагы, христианына дагы, сен айткандай баарынын өзөгү бир. Жетилди да. Өзөгү бир дегендейчи. Анан негизи бара турган адам затынын бара турган жолу ушул. Башка жол жок. Тек гана кыйроо менен бара турган нерселер бар. Ооба. Кече азыр жана Яжуж Мажужунда айтып атпадыңбы? Яжуж Мажужунду мурдагы муфтий кечеги Максат. Бул Яжуж Мажужу кыргыздардын илгерки тукумдары деген нерсе менен айтып алып, өзү дагы тескери кетип калды да, мындан берип коюшупчу. Адашабыз дем адашпаган жан жок. Анан немеден бу аламдан түшкөн уруктар деп түшүнөсүң да. Аркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосундагы мындай кулпулар бар, каалгалар бар, жабык. Ошол нерселер ачылып кетип, ошолор терс нерселер жөнүндө айтып атпайбызбы? Терс жана түшүп кеткен. Мисалы үчүн алар дагы бар, бирок бул Ажуж Мажужга тиешеси жок. Ажуж Мажуждер кадимкидей эле биздикиндей денеси бар. Кармап көрсөң болот. Бир койсоң жооп кайтарат дегендейчи. Азыктанышат. Жердин түбүндө камалышкан алар. Ал камалган этетиги баягы немеден Арабстандан келди бир журналист 2008-жылы. Ооба, тиги аксы жакта бир жерлерде тартып жүрүшкөн. Өтө терең жаңылышкандык. Бул тоонун аркы бетинде эмес, жердин түбүндө деп айтылат хадисте. Анан эпосту да карасаңыз, мана сатабыз тоонун аркы бетине өтүп барганда, тиги бетке барганда дейли, мисалы үчүн. Аябай ушинтип топтолуп аркы беттен бизге келип ушинтип азыктарыбызды алып коюп атат, жеп тонуп атат дегенде, ошол жерде жергиликтүү элге айтат, темир топтогула дейт. Жердин түбүнө көмүп, үстүнө темир эритип куюп жабып салды деген жери бар. Ооба. Мухаммед пайгамбардын Ажуж Мажуж жөнүндө айткан жеринде так айтып турат. Жердин түбүндө, жердин түбүнөн өйдөнү карай казышат деп. Жердин түбүнөн чыгат дейт. Кече күнкү аны мен да көрүп калдым бир жолу YouTube'дан. Вертолеттор менен барып, асказоонун аркы бети ушунда курулган. Ал жердин бир эмес 72 айланып чыгып кете турган жери болуп атпайбы? Ал эми тигил башка аламдардан бүгүнкү күндө башка планеталардан бизге келип аткан заттар, алар бөлөк заттар. Алардын дагы арасындагы денелүүлөр бар. Бирок денеси жок нур кейпиндегилер бар. Биз көрө албайбыз, анткени көзүбүздүн фокусу ала албайт. Жана Сулайман пайгамбардын бир туган тагасы эне тарабынан айтканда, Асаф ибн Бурхия деген, ошо Сулайман тоонун астында жатат сөөгү. Ошол айткан адам бирде нерсени көрүш үчүн көзүнөн нур чыгып, чагылышып, анан кайра келгени көрдүм болот. Өтө катуу ылдамды да көрө албайбыз. Мисалы үчүн жана чайкалар жарашканда мындай эле сызыкты көрүп коебуз го, үнүн угуп эле сызыкты көрүп коебуз. Ошол сыяктуу эле биздин көзүбүз көп нерсени фокус кыла албайт. Мисалы үчүн элементарный камерага түшкөн нерсени биз көрө албайбыз. Көп нерселерди, ультрафиолетовый көп нерселерди көрө албайбыз да. Анан эми кайыптын дарбазалары ачылды деп атабыз. Бизге кыргыз тилине алганда кайып алам болот. Ошол эле индеецтер акаши деп айтылат. Наука эфир деп айтылып атат. Орусча сакральный нирвана ушундай аталыштар арты башка болгону менен өзөгү бир эле. Ал жакта аталарыбыз, тегибиз бир эле турушат. Албетте өз сыноолорунан өтүп жогору көтөрүлгөн даражалуулары да. Ал жактан маалымат, мисалы үчүн мен таптууну жакшы көрөм, дагы бирөө ачууну жакшы көрөт. Ачууну жакшы көргөн адамга ачуу аркылуу ачылат дегендейчи. Таттууну жакшы көргөн адамга таттуу аркылуу ачылат. Бул деген ушул мээдеги жарылуу да, өзгөрүү. Ал бир ачылат, ал ачылгандан кийин ал эшик кайра жабылбайт. Мисалы үчүн баш аты түш менен башталат. Ошон үчүн түш деген сөздүн өзү айтып атат, түш деп атат да, түшкөн нерсе. Анан илим, түш аян болот. Баарын айтып бербей, аянып тур. Айтып алып, эртең уят болуп калба, жымдай сагага гана тиешелүү нерсени башкага айтып алба дейт. Түш аркылуу пайгамбар болгондор болгон. Мисалы үчүн ошол эле Жусуп пайгамбар түш аркылуу пайгамбар, түш жооруп пайгамбар болгон. Пайгамбарлардын түштөрү бар, жөнөкөй адамдын түшү бар. Мисалы үчүн түш дагы жанагы
жүгөрүгө тойгон тооктун түшүнө суу кириптир дейт беле, ошого окшогон бир макал бар эмеспи? Адам ички ары дүйнөсү жок тооктун түшүнө акталган тароо кирип ошого окшогон мааниде да. Эмне бизде көйгөй болсо ошол түшкө кирет да. Ал эми ошол түш аян менен басып өтсөң, анан кийин түш аркылуу ачылып баштайт. Эгер түшүңдө чочуп алсаң, жана басырык деңгээлдери бар түштө дагычы, басырык келип басып алып кыйнап, ошол басырыктардын деңгээлинен басып өтүп, анан ошол деңгээлде түш өзүнчө өң жашоонун полигону. Түштө сен өтсөң, түштөн тирүү чыксаң, чочупай, коркпой, жакшынакай ойгонсоң, өңүңдө болуп баштайт ошол нерселер. Жин аламын эле айта турган болсок, жин айтат: мен баатырларга көрүнбөйм, мен коркокторго көрүнбөйм. Баатыр шарт эле согушуп баштайт, жин чочуп кетип өлүп калса, мен күнөөлүү болуп калам. Мен орточо адамга көрүнөм дейт да. Жиндердин дагы кадимкидей мусулман, христиан, жиндердин дагы өзүнүн жолдорунда жүргөндөр бар. Алар биздин байыркы убакыттабыздагыдай адам атабыздын доорлорунда, мисалы үчүн, адам 1000 жылдап жашаган. Ошол эле Муса пайгамбардын доорунда 700-800 жыл жашаган адам жаш кетти болгон. Көп жашашат, 1000 жыл, 2000 жылдап жашашат. Биздин өмүрүбүз кыска болгону менен көп нерсени өзүбүзгө бүгүн батыра ала турган нерседе жашап атабыз. Кайып менен айкалышуу жок деген адам өзү акыл эси жок деп койсо болот. Акыл эси жок деп койсо болот. Анткени кайыптан бизге аябай көп. Бүгүнкү күндөгү наукада деле ошол эле Менделеев деле өзүнүн таблицасын түш аркылуу ачып кылган, башкасы деле мисал аябай көп да. Мындай Американын деле аябай көп окумуштуулары бар, жанагындай илимди ачканда эмне болгон? Акыры Тесла деле түш аркылуу көп нерсе ачкан. Түш бул ириттөөчү полигон. Түшүңдө эптеп кетсең, өңүңгө келет, илим болуп келет. Илимди ошону илип алып, анан изилдеп, түйүнө жетип, анан билсең, ал билим болот. Ошон үчүн бизде дайым шайкеш келет: илим, билим, илим, билим депчи. Билим, илим алыш мүмкүн, бирок амал болбошу мүмкүн. Ал илим, билимгечи. Аларды жүк артылган эшектен айырмасы жок. Мисалы үчүн 100 китеп окушу мүмкүн. Бирок ошонун маңызын чагып түшүнбөсө, анда ал жүк артылган эшектен айырмасы жок. Ошол эле бир Куран китебин мисалы үчүн 100% жатка билсин, мисалы үчүн кыргыз болсун дейли да. Эгер ошол жерде жазылган маселенин маңызын түшүнбөсө, анда ал Куранды жөн эле жатка билгенден эч кандай пайда жок да. Ага караганда ошол жерде 2 абзацын билип, изилдеп, ойлонуп, түшүнүп, түйүнө жеткен адам жогорураак турат. Ошондой эле кабар алып бериши мүмкүн, ар тараптан илим алып бериши мүмкүн, бирок адамдын өзүндө өзөгүндө кыймылдаткыч болуш керек да. Өзөгүн кыймылдатып, изилденип, багытын алып ушундай кыймылдаган адам, баягы суу токтоп калып сасып кеткендей эле, бул шарылдап аккан сууда арам жок. Тунук болгондой эле ушундай агып турган, изилденип турган ушундай адам дайым ачылып берет дагы. Бул тирүүлүгүндө эле кайыпка айкалышып, тирүүлүгүндө эле жиндер менен алакалашып, периштелер менен алакалашып, кадимкидей эле ушундай кудурет, күчтөрдү көрүп калат кадимкидей. Алардан илим алып калат. Кайып ааламынан азыктанып калат. Бул дүйнөдө мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын башынан өткөн окуялар. Ал орозо туткан адам болгон да, көп туткан да. Анан бир оозун бекиткен боюнча 4 күн, 8 күн тамактанбай кое берген. Аны турайбыз деп аркасынан ээрчигендер эс оогон ачкалыктан. Анан айткан жери бар: "Ай, мени туурабагыла. Мен бул дүйнөдө азыктанбаганым менен аркы жактан азык келип турат мага" деген жери бар. Анан көз ачыктар мындай тигиндей, алар жок дегендер, бул көз ачыктар деген бул бири кайыптан көкүрөгүнө салат, бири илим менен жетет. Бул көз ачык деген сөздүн мааниси бул акылга, жөнөкөй адамдын акылына сыйбаган нерсени өзүнө ачып көрө алат деген нерсе да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө айдын жаңырганына карап жаанчыл болот же кургакчыл болот дегендей эле, андан кем эмес, аз эмес. Пайгамбарыбыздын дагы өзүнүн көз ачыгы болгон. Мисалы үчүн Кааба, бүткүл мусулмандардын уюп топтолгон Каабасын, кара таштын, айтат: "Мен дейт ушу шүдүрүңдүн тамчысы жалбырактын учуна топтолгондой эле туп-тунук болуп көрүп турамын" дейт. Ушу 2 арык кара киши талкалап атат. Талкалап түбүндө көмүлгөн алтынын алып атат деп ушундай айтып берген жерлери бар. Бирок мындай нерсени азыр айта турган болсоң, илимдин аздыгына байланыштуу бат эле ширк деп атасың, арам деп баштап атасың дейт да. Ал эми арам менен ширктин өзөгүн ала турган болсок, ширк деген бул Кудайга шерик кошту деген болот.
Башкача сөз менен айтканда, Аллахты Теңир деп атасаң, сен ширк кылбайсың. Бог десең, сен ширк кылбайсың. Эгерде теңирлер, боги, кудайлар, Аллахтар деп айта турган болсоң, көпчүлүк мааниде айтсаң, анда ширк ошондой болуп калат да. Бирок ошол эле кезде Кудай Тааланын, Теңирибиздин бир у аспанда бир трондо отурат деп элестетпешибиз керек да. Ал бүт жакта бардык нерседе курчап турган кудурет күч да. Бул түштү айтып атасың, бул биздин ата бабаларыбыз, ушул кыргыздар түш менен жүргөн. Түш менен багыт. Түш өзүнчө бара турган, баса турган жолдун картасы, схемасы, компасы. Баягы туңгуюктан туура жол тапкан. Түштө илим катары дагы дээрлик көпчүлүк убакта илимден сырткары бул өзүнчө илим, бирок ошондон сырткары дагы биздин ата бабалар болуптур түш жоручу. Анан мына бул 5 сом пулуңузду алып мен түшүмдү көрүп бериңиз, мен эртең жолго чыгат элем. Кандай ушул жолум болобу болбойбу деген кадимкидей түшүнү көрүп, айтып эртең болот же болбойт деген нерселер бар. Түш өзүнчө бир адамга берилип жүргөн, билбейм кандай адамдарга, ортодогу адамдарга берилет деп айтып атпайсыңбы сенчи? Бул жерде деме менимче изденген адамдардын баарына берилет да. Өйдөсүнө ылдый. Жана жиндерге тиешелүү бул. Мына түш илим ал жогору адамга келет да. Мына сөзүң мага жакты неме дегенчи, кайып дүйнөнү тааныбаган жок, андай нерсе жок деген адамдар, булар макулук сыяктуу деген нерсе болуп атат да. Бул абдан себеби дегенде бүгүнкү күндө ошо кайып илимде жүргөн адамдарды көпчүлүгү түшүнбөйт. Мына бүгүнкү күндө атеист сыяктуу да. Мына ошолор койгулачы каякта жомокту айтасыңа, бирок өзүлөрү баскан турганын аңдаса, эмне кыймыл жасаганын, эмне түш көргөнүн, каякта баратканда кой бияка барбай эле бияка барайынчы деген ойлордун келиши, ошонун баары ата бабаларды кулагынан жетелеп атканын аңдабай атышат да. Негизи абдан жакшы сөз айттың ошол. Эгер кайып дүйнө жок дегендердин баары баягы жөн эле макулуктар деген. Ошо акылсыздыктын кесепети болуп калат. Анткени деген окумуштуулар деле далилдеп атпайбы? Эфирден илим алса болот, эфир материальный депчи. Аны жанагы түшүндүрүп бере албаганы үчүн көп китептерден алып салган да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин аттестат берип аткан образование, система образования калып кеткен, өтө артта калып кеткен. Бүгүнкү күндө квантовый физикалар ачылды, кварки дегендер, атом, молекула, энергия, көп нерселер ачылып кетти, бирок биздин физика өтө төмөн деңгээлде окутулат. Кереги жок илимдер, бүгүнкү күндө акыбет өлүк илимдер ушундай окутулуп аткандай эле, биз бүгүнкү күнгө байыркы илимдерди шайкештире, жанаштыра, теңештире, теңдеп, изилдеп, ушу баарын бир деп, бардыгы мен үчүн берилген деп илим изилдесек, анда туура болмок. Мисалга айтканда, мен кээде ушинтип бир нерсени өзүмдө жемелей баштаган кезимде айтам, Айбек токто. Элестет, дүйнө жүзүндө адам баласынын баары кырылып калды. Билген, тааныган илимиң кайсы дин болбосун, кайсыл тармак болбосун, баарын сактап калыш керек. Анткени баарында тең бирдей баалуулук бар. Бир нерсенин, бир адамдын бар экендигинин өзү далилдейт, Кудай ошонун бар болгонун каалагандыгын. Эгер Кудайга жакпаса, ал эмнеге андай болот эле? Ал болбойт болчу. Ошондой эле Кудай жанагы улутка бөлүп койду деп бизде дагы динибизде көп айтылып келет, мусулман эле болуш керек, улут болбош керек деп. Куранда айтып турат. Мен силерди улутка бөлүп койдум. Өзүңөр бири-бириңерди таанысын деп. Эгер ошону мындай таржымалдап ала турган болсок, ар улуттун өзүнүн жөрөлгөсү бар. Ар улуттун өзүнүн адаты бар. Үрп, касиет, басып жүргөн ата тегинен өзгөчөлүгү бар. Эгерде ошол улуттардын ар кимисин өзүнө камтылган нерселерин алып, жыйнаштырып, бир мозаика кыла турган болсо, анда өтө бир чоң сүрөт пайда болот да. Аны үстүртөн карай турган болсо. Бирок эгерде жана деңгээлибиз төмөн болсо, ар ким өз улутун мактап, ар ким өзүн жактап эле кайым айтып ажырым болуп жүрө берет. Бул жана разделяй властвуй дейт. Бөлүп жарып башкар дегендей эле. Өзөгүндө баарын бириктире алган адам улутка бөлбөйт адамды.
динге бөлбөйт, өңү түсүнө бөлбөйт. Адамды эмес, адамды жерден, мал жанды, өсүмдүктү бири-биринен ажыратып бөлбөй калат. Баарына тең ушундай башкача эле ушундай сезим менен ушундай мамиле кылып калат да, бардык нерсени өзүнө, бир нерсеге затка мамиле кылып атканда өзүнө мамиле кылгандай эле элестетип калат да. Анан ошентип барып жанагы акылы менен өсүп жанагы көрөт да, уже энергетический поляларды көрүп калат да кээ бир адамдарчы. Анан кээ бир жерлер ушинтип көп сыйынылган жерлер бар, ал жерде ушундай нурданып калган жерлер бар. Анан ошол жерлерди ыйык, касиеттүү жер деп койсо, ай кокуй Меккеден бөлөк жак касиеттүү эмес, ыйык эмес, ширк кылып атасың деген жерлер пайда болот. А болбосо эгерде байыркы сөздөргө, пайгамбарларга таяна турган болсок, ошол эле Айып пайгамбарды ала турган болсок, аябай денеси сасып, жара басып кеткенде, паланча жердеги булакка барып жуун деп өзгөчө бир булакты айтып атат да. Айып булак деп мына. Жаллагат Айып булакта. Дагы Муса пайгамбарды ала турган болсок, ал Кудай Таала менен ушинтип байланышта болгон, ортосунда элчиси жок, периштеси жок, түзмө-түз байланышкан бир пайгамбар болгон деп айтылат. Ошол пайгамбарга айтат: "Ай, Муса, чокоюңду чеч, сен ыйык жерде турасың" деген жери бар. Ал Тур тоосу болот. Синай тоосунда. Ошого окшоп Меккедеги бир эле Каба таш эмес, бардык эле жер бети, бүтүндөй жер бети ыйык деген түшүнүккө келишибиз керек да бизчи. Бүтүндөй адам баласы ыйык деген деңгээлге жетишибиз керек. Жок Иса ыйык, Мухаммед ыйык эмес, жок Будда ыйык эмес деген түшүнүктүн өзү төмөн деңгээлдеги түшүнүк да. Бул нерсенин баарынан чыгыш үчүн бизге ушул жараткан Теңирибиз, Кудай Таалабыз, Аллах бул ушул бизде рамканы алат да. Бул чек жок адамдачы. Бизде ушундай адам баласы дейт, көзүн ачкан кезде силер ага ибадат, сажда кылып турган кепиңерде болгула деген периштелерге. Биз өзүбүздүн мисалы үчүн кыздарыбызды, башкаларды периштелерге теңейбиз. Эгерде ай периштем дейбиз мисалы үчүнчү. Эгерде өзөгүбүздү тааныганда биз түшүнөт элек. Периште деген бул адамды төмөндөтүү. Адам периштеден жогорку зат. Эгер өзүн таанысачы. Адам бүгүнкү күндө биз ушул денени эле көрүп баа берип атабыз да. Адам бул дене эмес. Адам бул сыртында кийген кийим эмес. Адам бул өзөк, кут, ички жан дүйнө. Ички жан дүйнөнүн дагы ичинде отурган зат эмес. Мисалы үчүн мен жаным деп коебуз. Жаным дейсиз. Жан дагы бул адам эмес. Айтат го, мисалы үчүн ошол эле Куранда алсак айтат: "Мен дейт, силерге дейт, күрөө каныңардан жакынмын" дейт. Кудай дейт. Ичиңердемин дейт да. Жана дейт, силердин кулагыңарга жаныңардын эмне деп шыбырап жатканынан кабардармын дейт да. Караңызчы. А биз ал нерселерди ойлонбойбуз да, ой жүгүртпөйбүз. Ошол ой жүгүрткөнүбүздүн баалуулугун Кудай бизге жеткизиш үчүн Курандын бир 46 жеринде экен адашпасам айтып келет ар түрдүү жол менен. Ай, ойлонгула, ой жүгүрткүлө, паланча нерсе жөнүндө бул туурасында ой жүгүрткөндөр үчүн чоң неиматтар бар. Бул нерсени ой жүгүрткүлө. Бир ой жүгүрткөн адам 70 жыл ибадат кылган адамдан артык дейт. Ушундай жерлер бар. Бул нерселер колдонулган. Немеде ул адам бул денеси эмес, адам бул жан эмес деп атасың да. Адам өзү Кудай. Частица. Бардык. Азыр бай жана Кудайдын бүркүмү. Деми да? Деми, бүркүмү. Божественный монада деп коет го. Илимде дагы ушундай айтылат да. Ушу Кудайдын. Мына ушунун тегерегинде кийинки берүүлөрдө кылабыз го. Азыр ошол адам баласы 21-кылымда жарым Кудай этабына өтөт деген илимий нерселери бар. Олуялык касиеттери менен баягы телепортация, ушундай нерселер бар го. Ордунан ой менен сүйлөшүү, ордунан жоголуп кетип кайра пайда болуу, ошол доорго адамзат жакындап калды. Ошол 21-кылымда айтат да. Жана диндерди айтып атпайсыңбы?
ушундай баары биригиш керек депчи, биригиш керек дедим го, ушул биригүү туура эмес. Бул туура эмес деген нерсенин өзү туура эмес. Жок деген нерсенин өзү жок да. Бардык бар, бул бар. Ошолордун бардыгын ордуна келе турган нерсе да мына кыскасы адам баласы тоосуна жаныш керек. Ошолордун баарын тааныш керек. Жүрөктөрү ачылыш керек. Тоосуна жанбаса, мынтип айткан барды. Табият мажбурлап болсо да тоосуна жандырат деген нерсе бар. Анда ал оор келет. Ошон үчүн ага чейин тобуңа келет. Абдан туура. Ошон үчүн экөөбүз эмне деп былжырап отурабыз да бул жердечи. Ошол нерсе болот. Эгерде адам баягы эле эки жол бар да. Дуальный мирдечи, ак жолу, кара жолу деп коебуз. Эгерде адамзат өзүнүн ушунун баардыгын түшүнүп, ушул жолго келбесе, Содом и Гоморра болот, Атланттар болот. Дегеле жанагы жогоруда айтылгандай канча жолу жер жаралып, канча жолу адамзат жаралып, канчасы кыйрап жок болуп. Көптөгөн коомдор толкунуп кетти. Биз дагы ошол моореки кырда турабыз да. Биз жетилип келдик, ушул кырда турабыз. Азыркы биздин бүгүнкү кылган кадамдарыбыз бул ааламдык бир эле жер планетасына адамга эле эмес, бул башка планеталарга, башка ааламдагы башка аңдуу заттарга дагы таасирин берет өзүнүнчө. Ошол себептен же биз азыр бар болобуз, же жок болобуз. Ошол эле кезде биз укмуштуудай доордо жашап жатабыз. Бул доордо жашоону бардык пайгамбарлар эңсешкен. Биз ушул доордо жашасак, пайгамбар болгондон көрө өзүбүздүн доорубузда ошол акыркы заман доорунун жөнөкөй карапайым адам болуп жашасак депчи. Бүгүнкү күндө пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын айтканына караганда, мен аркамдан пайгамбар келбейт, бирок менин үмүт кылган урпактар, үмүттөрүмдүн арасында Израиль үй бүлөсүнө келген пайгамбарлардын даражасындагы адамдар болушат деген. Бул дегени эмне дегенди түшүндүрөт ошо. Бул дегени бүгүнкү күндө бизде адамдардын арасында кайсыл динден болбосун, кайсыл улуттан болбосун, адамдардын көкүрөк көздөрү ачылып, адамдардын кайып илимдерге ачылып кетип аткан убакыттарда жашап атабыз биз. Бир эле мусулман болуп илимге жетиш эмес, христиан болуп дагы илимге жетет, кайып илимге жетет. Бирок ошол кайыпка жетиште максат. Кайыпка жетпей жарым жолдо калып кетсең, анда иш чатак. Кайыпка жеткен адам анда ал тергебей калат эч кимди. Бул жанагы пайгамбарыбыздын айтканы, бул олуялар болот. Периштелер менен алака түзгөндөр болот, илимдүү адамдар болот дегендер да. Илгери мисал үчүн байыркы пайгамбарлардын илими бүгүнкү жөнөкөй окумуштуу адамдын мээсинде эле. Башкача айткандачы. Мына ошол эле жөнөкөй илимди аркасынан Кудай жок деп атеист болуп барып акыры өзүгө Кудайга келип такап атат да. Бул деген нерсе бул жанагы кайып телепортация тиги бул деп атпайсызбы, адамдын жөндөмдөрү. Бул жөндөмдөр биз менен кошо жаралган. Бул нерсе бизде бар. Бул нерсе бизде ачыл элек болгону. Бул биздин бабаларыбызда ачылган. Бул өткөн кылымдарда бардыгы ачышкан. Бирок ошол ачылгандын негизинен жолдон адашып чыгып кетишкен да. Адам деген ачыл элек сандыкта, аалам деген ачыл элек сырлар бар. Сырлар бар. Толук. Эгерде мисалы үчүн ошол адамдар, ошол эле атланттарды алалы, башкаларды алалы, жанагы кайып келгенде, мисалы үчүн илимден кабары жок болсо, аябай башкача болот да. Менде ушундай нерселер болуп кетти деп сезим көтөрүлгөндө башкача болот да. Мисалы үчүн эми кийинки убакыттарда кезиккенде балким насип болсо айтып берем, жанагы жер ааламын жөнүндө, планеталар жөнүндө айтып атпаймынбы? Алгач менде ошол нерсе ойгонгондо мен чачып кеткенмин да, аябайчы. Укмуш нерсе, жанагы китептен, кадимкидей китептен окуп алып аткандай маалымат аласың го, ошондой эле маалымат келип атат. Кайдан жайдан белгисиз. Тура калып
телефондон Google'дан издейм, Википедиядан изилдейм, башка жакты Куранды ачып барактайм, ушундай жерлер кезиккенсиң деп, ошонусу мен далили менен кошо келет да. Паланча жерди мындай кылып издесең, ошону табасың биздин далилди депчи. Тим эле анан ага чейин өзүм аябай мындай бакшы деген нерсени жек көрүп ушундай болуп чоңойгон баламын да. Алдын айтпадымбы, ушу дин боюнча устаттарым айтат элем, устат, тигил жерде мен көрүп атам, бакшы көз ачыктарды барып мат кылып келейинчи, ошону элдин астына алып чыгып шерменде кылып келейинчи. Уруксат бериңизчи, ачуумду келтирип атат десем, күлүп калат эле рахматы. Айбек, алар ит. Бирок ит дагы керек. Анча-мынча адамды каптырып туруш керек, депчи. Ал сыңардай жанагы төмөн деңгээлдеги адамдар өздөрүнүн деңгээлине жараша жол издейт да. Кача Кудай айтып атат, эмне үчүн мен силердин башыңарга балекетти алып келип атам, мага келсин деп. А бирок мага түз келүүнүн ордуна силер мага ортомчу издеп атасыңар депчи. Эч кандай ортомчусу жок, мага түз кайрылгыла деп Кудай айтып атат. А бирок биз ортомчу издей беребиз да. Башыңа бир аз бале келсе, ыйык жер, мазар издеп, бакшы издеп, көз ачык издеп, ушинтип жүгүрүп калабыз да. А бирок жооп өзүбүздө өзүбүздө турат да. Өзүбүздү ачып карасак, биз батыраак көрөбүз, тунугураак көрөбүз. Башка бирөөнүн барып канча деген акчаларыбызды берип, каражаттарыбызды коротуп, ошондо энергия, материалдуу адам ошол 21-кылым деген ошо да. Азыр адамдардын бардыгынын өзүнүн көкүрөк дүйнөсү ачылыш керек. Ал бар нерсе адам төрөлгөндөн баштап өзү менен кошо келген нерселер. Кандайдыр бир деңгээлде мээбизде блокираторлор турган сыяктуу да. Бүгүнкү күндө бээнин 4-5% эле иштеп калгандары эмнегедир уйкуда да. Анан мына заман ушундай болуп баратат. Эртең эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Дүйнө жарылып кетеби, же кырылып кетеби, топонсу каптап кетеби. Бирок ошол убакка чейин 5-6 пайызы менен эле мээ иштеп келет. Ачылар деле убактысы келип калган сыңарыда. Бардык нерсенин өзүнүн чеги бар. Мына өткөн мезгилде жашап аткан адамдардын жана пайгамбарлар айткандай бир өтө бактылуу кез. Себеби бул жерден адам баласы кандайдыр бир башка деңгээлге, башка бир чын өлчөмгө өзүнүн мурдагы абалынан башка данек болуп жарылуу менен башка нерсеге чын өлчөм которула турган доор келди. Мына ошону пайгамбарлар сезип эңсешкен да. Мына ал буга чейинки жер жүзүндө жашап кеткен цивилизациялардын бардыгы биздин жердештер. Биздин жердештер, алар кайса бир чын өлчөмдөрдө, аламдын кайса бир чын өлчөмдөрүндө жашап, ошолор жасаган кемчиликтерди бизди жасабасын деген ошо кайып деп коелу, кайып дүйнөдөн. Ошолор кабар берип адамзатты бизди кайтарган кемчиликтерди кайталабагыла, түз болгула деп кабар берип келет. Ташка чегип калтырган петроглиф, барельеф, артефакт, ар түрдүү нерселерди. Артефакттар жөнүндө жана жер кыртышы жөнүндө сөзсүз түрдө бул эмки телеберүүлөрдө кылабыз. Бүгүнкү темабыз башталганда ыйман деп башталды эле. Ыйман. Бул демек бул ыйман дегенибиз жана кичинекей Кудайдын деми. Ошондой деп да алсак болот экен. Кудайдын деми, нур, ак нур. Бизде ыймандуу бол десе эле баягы улууга урмат, кичүүгө ызат менен эле токтоп калдык да. Ыйман дегендин өзөгүнө кайтып келсек, барып эле Кудайды таануу деген нерсеге келет. Кудайды таануу, баарына тегиз бол, баарына тең бол. Мына ошол ыйман. Сөзсүз эле бул адамдын этика жагын алып алганбызда, баскан турганың, ошол тамагың, турганың, мамилең менен эле биз ыйман деп токтолуп калганбыз. Ал эми ыйман деген мындай бүгүнкү сөздөрдөн көрбөй туруп, периштелерге ишенүү, китептерге, Кудайдан асмандан түшкөн китептерге, кыямат кайындын болушуна ишенүү, эртеби кеч жер талкаланып, аалам талкаланып жок болот. Биздин денебиздин бул жердеги түбү өлүк экенине ишенүү. Биз бул жерде түбөлүк эмеспиз, убактылуу келгенбиз. Биз жок элек, бизди Кудай жаратты. Эми биз түбөлүкпүз. Биз дегенде Кудайдын ичкибизге салган руху,
ооба Жан ибн жан, истинная сущность, божественное начало. Жана жаныбар эмес, өсүмдүк эмес. жанагы немени айтпадым, кечирип коеюн. Бу адамдар өзлөрүнүн ичиндеги дүйнөсүн ачып алыш керек. Өзүнө гана ишениш керек. Мындай өзүндөгү нерселер, ошо касиеттер дейли. Мына бул бизден мен ушундайма кайталап келем. Эртөштүктө жердин астына киргени, каймана айтылганы, караңгы жер коркот. Адам өзүнүн жан дүйнөсүнө үңүлгөндөн коркот. Коркунучтан. Коркушат ошол жака киргенден. Себеби ушул жерде мамыттар бар, көрөгөч мамыт, жыртыңшаар мамыт, жерин чечен, ошол бардык мамыттар бар да, ошол каймана айтылган эртөштүктөгү нерсе өтө сырдуу, сакральный деп коебуз го эртөштүктө. Мына ошол нерсеге адам баласы бүгүн үңүлсөбү дейбиз да. Өзүңдү угуп көрчү. Жөнөкөй эле бизди көрүп отурган көрүүчүлөр. Анда санда өзүңдү укчу мына бул жерде. Акылды кишини токтото турчу деп айткың келет экен да. Акыл дайыма адашып турат го. Дайыма акыл бул иреттөө үчүн керек нерсе. Анда санда угуш керек. Бирок могул жерде укса кыргыз. Ушу канчалык көбүрөөк уккан сайын ушул жерде баягы колуңду сунчу деп атат. Колуңду сунчу мен тартып алайын деп кайып дүйнөдөгү аталар айтып атат да. А биз акылга эле жок бар жок. Көкүрөгүңүзгө илинип кыргыз баласы ушул жака бир үн салса, үңүлсө, ушул жака бир суроо салса, анан түшүнөн береби, өңүнөн береби. Ошентип бул жердеги чаңды арчып, анан өзүбүзгө бир жанагы шамды жагып алабызбы деген эле ойлор менен айтылып атат. Кыргыз баласы ушунун баарын өзү тааныш керек, билиш керек, ойгонуш керек деген нерселер болуп атат да. Мына бүгүнкү сөзүбүздүн айтылганы ушул экен. Бүгүнкүнү кечени убактыбыз саат 20 мүнөт болуптур. 1 саат 20 мүнөт болуптур, убакыт эле өтүп кеткендей болду да. Анда бүгүнкү берүүнү экиге бөлүп берет экенбиз. Такыр убакытты карабай калыптырбыз. Өтө эле көп сүйлөп коюптурбуз. Рахмат келгениңе. Баягы элибиздин бир кыйналбай жашоосуна жол көрсөтсөкпү дейбиз. Элибиздин кыйналбай жашоосуна өзөк толмоюн айта бер. Өзөк толмоюн биздин өзгөрүү дегенде өзүңдү көр деген сөздө. Ушул өзөк могул жердеги нафс деп коет го. Биз нафс десе эле бир бөкөчө көрүп алдык да. Ошо нафс кантип тоюш керек? Ал ошо иман менен толот да. Иман дегенде ошол биз ал жок, бул ширк, бул арам дей берсең, кайра аны өзөртүп алабыз бизчи. Ушул бар нерсенин баары бар деп ушул эгер жана орусча айтканда, если ты не осознаешь и не понимаешь, не значит, что тот или иной не существует дегендечи. Эгер сен акылың жетпесе, ал сен ал нерсе же бул нерсенин жок экендигинен кабар бербейт, ал сенин акылсыздыгыңан кабар берет. Жомок деп коебуз аягында. А бирок жомок деген сөз бүгүнкү күндө мындай бир нерсе болгону менен жомоктун ичинде көп сыр бар. Жомок бул ал жөнүндө да кенен сүйлөшөбүз го. Бул дүйнөдө ушул көкүрөгүбүз ток болуш керек да. Ушу көкүрөгүбүз ток болсо, анда биз чыныгы бай адамдар болобуз. Багырсыроо, көкүрөгүбүз ток болуш үчүн эмне кылыш керек деген. Билим, өз таануу. Өз таануу, өзүңдүн өзөгүңдү билүү. Ошол эле. Өзүң көкүрөгүң ток болсо, мисалы үчүн мына дүйнөдө ядерный державалар болбойт эле. Өзүбүз ток болуш керек, илим, билим. Анын механизмин айт анда бир жолу. Механизмин дегенде бул жанагы ошол эле ыйык китептерде айтылгандай, эң алгач акыл менен, анан кийин ушундай өзүңдүн жол көрсөтүп калтырып кеткен ата тегиңдин, бабалардын, пайгамбарлардын жолдору менен ушул рейлисте ушундан чыгып кетсең эле адашып кетесиң да, бир жака кирип кетесиң, чалдуу күйдө болуп кетесиң да. Ушу бабалардын көрсөткөн жолдорун да азыр кашасын чыгарып берип салды бизгечи. Бир жол менен ушу өзүңдү изилдеп кете берсең, анда ошол өзүңдүн өзөгүң тоет. Качан бул өлбөй туруп эле 5-тин 7-тин жыттап каласың да. Мындай сөз менен айткандачы, бул илим. Негизи ар бир адам
баягы бара турган баса турган жолу ар башка. Баягы бара турган туу чокусу бир болгону менен ага жете турган жолдору көп. Эң негизгиси ким болбосун, ал болбосун, кайсы жерден, динден, кайсы багыттан, кайсы агымдан болбосун адам өзүн тапса, биз ошого ыраазы болушубуз керек. Бүгүнкү күндө. Анан ал тиякта экен, ал биякта экен, ал тиген экен, бул экен деген нерсенин өзү өтө кооптуу нерсе бул бир четиненчи, билинбегени менен. Ажырым да. Ажырымдын арты ажырым болот да, кереги жок нерсе да булчу. Ошондуктан ушул нерсени азыр механизмин деп суроо салып, анан ошого өзүмдөн жооп берип атам да. Бирөө тияктан табат экен, бирөө суудан табат экен, бирөө абадан, бирөө таштан табат дегендей эле илимдин да көп түрү бар. Эң негизгиси адам ошол жерден өзүнүн ким экенин табуу, өзөгүн табуу, адамдын адам экенин, адамдын ыйык экенин, адамдын аруу экенин, адамдын улуу керемет экенин, улуу кудурет экенин дагы табыш керек болуп калды бул доордочу. Ошолордун баарын акырындан адамдын өзөгүн издеп, ошол ыйык китептерди баш бириктирүү, менде бар сенде жок экен деп жээрбей, менде жок нерсе сенде бар деп билүү. Өзүңдү мен билемин эмес, мен билбеймин деп таануу. Мисалы үчүн пайдасын алалы. Эгерде ар диндер, ар ушундай агымдар, багыттар, түшүнүктөр башын бириктирсе, бир чоң ачылыштарды кылмак. Мисалы үчүн бир космоско ракетаны учуруш үчүн канча деген окумуштуу башын бириктирди. Физиги бар, математиги бар, химик, башка биолог канчадан башын бириктирди. Ошончо ар тарамактуу илимдердин башы биригип, спутник ракета жасап, ядерщиктер биригип ушу асманга ракета учуруп атабыз. Ошондой эле бизде бул илимдердин кайыптан алып атабы, Кудай дебей өзүнчө бир затты өзүнчө бир атап алып атабы. Кайсыл дин болбосун, бизге өзөк бир. Орусча айтканда между путями нет конфликтов. Жол багыттарында ар жолдордун бири-бирине карама-каршылыгы жок. Өзөк бир, барды жар бир. Акыйкат издеш керек. Акыйкат издөдө эң алгач тобо менен башташ керек. Тобо кылдым депчи. Тирүүлүктүн эң алгачкы акыйкаты бул өлүм. Бул тирүүлүктө тирүү жан жок, өлүмдүн даамын татпай турган. Өлүмдүн даамын татпай турган тирүү жан жок. Бардыгы өлөт. Өлүмдүн даамын баары тартат, эртеби кечпи. Ал биздин башыбыздагы акыйкат. Анан ошондон обратный отчет алып кетиш керек да. Ошонтип барып адам өзүн изилдей берсе көп нерсеге жетишет. Бирок ошол эле кезде жанагы бизде ортодон психолог болуп чыга алып атат. Мисалы үчүн диндер бери турсун. Азыр психолог болуп бир аз адамдын көкүрөгү, ички жан дүйнөсүндө бир аз оорсыркы ушундай болуп атса, анын кайра акылын адаштырып, анын болгон мүлкүн тоноп уурдагандары бар. Каратып, жалдыратып, шилекейин агызып туруп, мүлкүн уурдап алат. Мен сага я помогу тебе душевный покой найти депчи. Ошон үчүн бул кайып аламды, чын эле акыйкат аламын, чындап эле Кудай тааламды тааныган адам бул Кудай тааламдын илимин сата албай калат. Бул бир. Мен билем, меники эле туура дей албай калат. Бул эки. Үчүнчүсү бардыгын өзүнөн жогору көрүп калат. Жана айтпадыкпы, олуялар жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Ошол олуяларды кантип тааныйсыз, олуялар кандай, алар өздөрүн билеби деген суроолор болгондо ошондо айтат. Олуялардын ою экен да, чындап өздөрү ишенген ою экен. Баары буудай, мен саман. Баары жакшы, мен жаман деп жүрүшөт экен да аларчы. Караңызчы. Болбосо ошо Кудай менен барып ашык-машык болуп калган улуу заттар да, эми арабыздан ушундай чыккан заттар болот. Анан буну дагы билип өтө алыс кетип калгандарды дагы бул олуя парасына мындай деп ушундай биринчи очередь көрө албастыкты жок кылыш керек. Бирөөнүн жетишкендигине сүйүнүш керек. Ар бир адам бирөө бир нерсеге жетиштүү мындай бутунан тартып түшүрүп коюп атпайбызбы биздечи? Айыбын жабып, таптап, жок бул жакшы, молодец, дагы жетишет, дагы чоң ачышка жетет деп кол алышып ушундай кылгандын ордуна биз баса калабыз.
түртүп калабыз. Ооба. Бизде ошол кыргыз дүйнө таанымында ошол кантип жанагы көкүрөктөгү көрө албаштыкты, ач көздүктү, андай мындай кантип жоготуу дегенде мындай өзүн баскан ата бабалар баскан жол бар да. Ата бабалар баскан ошол ыйык жерлерге барып, жана мазар деген жерлерге барып, ошол жерге эң биринчи билип билбей жасаган, кетирген күнөөлөрдү кечирүү. Баягы сөз менен айтуу менен улам жандыруу, улам кайтылуу, улам айтуу, атаңдын, апаңдын, тайнеңдин билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечиртүү. Ал тургай баары түгөнүп калса, айылдагы, жердеги ким оюнга келсе, ошолордун баарын күнөөлөрүн кечиртүү деген мындай өзүнчө бир медитация сыяктуу, мантра сыяктуу айтуу менен ушул бир механизмдердин бирөө деп ооба, эң туура. Ансыз адамдын руху өспөйт, шаат болбойт. Өзүмчүлдүк өлтүрөт адамды, күйгүзүп коет. Ошон үчүн бизде дагы ата тегибиздин баталарын карасаңыз, элде болсун, эл менен тең, сенде болсун деп берген. Эч качан элден жогору койгон эмес. Мисалы үчүн элестетиңиз, бир 20 адам отурабыз, ызгар суукта отурабыз. Ар бирибиздин колубузда бирден факел бар. Чакан оту менен жалындап күйгөн. Ар бирибиз өзүбүзчө жүрсөк, ал жылуулук бербейт. Калтырайбыз, үшүйбүз да, тоңобуз акыры. Эгер ошол 20 адам колундагы факелин ортого койсо, от көбүрөөк болот. Жана жакыныраак жанашып турса, жылуулураак болот да. Анан бул адам мүрзөгө барыш керек, көрүстөнгө барыш керек. Дүйнө параз болуп, ушинтип алдым жуттум болуп, баш айланып, ушундай дүйнөнүн туңгуйугуна кирип кыйналып көрүстөнгө барыш керек. Ошол жерде адам аңдабаса дагы түпкү аң сезими ойгонот. Эртеби көчпү менин мүлкүм эмес, менин мүлкүмдү аткан денеми дагы алып коет турбайбы, бул жер деген баарын жейт турбайбы деген түшүнүк чыгат адамдачы. Анан теңдөө, өзүңдү өзгөдөн жогору койгондун ордуна өзүңдөн өзгөнү жогору көрүү. Ар бир адамды бул душман, бул дос, бул мени кыйнады, бул мени сүйүнтү эмес, ар бир адам жакшы жаманга ажыратпай, ар бир адамды агай катары, устаз катары, жол катары, көрсөтүүчү катары көрүү. Нету хороших и плохих, есть одни учителя дегендей сыяктуучу. Анан медитация дагы бул өтө пайдалуу нерсе. Бул сүкүт деп коет, ушундай тунуу, көкүрөк тынчтандырып, биз аябай олукмажанбыз да, олугуп жүрөбүз ар дайымчы. Биз ушул адам баласы ушунчалык өзүнүн, эгерде эч ким менен араздашканга адам таппай калса, өзүнүн ичине өзү кирип алып, өзүнүн ичинде өзү мындай бушайман болуп, өзүнүн өзү отторжение болуп, өзүнүн ичинде өзү мындай каймай чучтуу, чагылышуу болуп турат да. Ошон үчүн эң алгачкысы ирет, багынуу, ынануу, кабыл алуу. Булардын баарына сүйүнүч алып келет. Сүйүнүчкө кантип жетебиз? Сүйүнүчкө ушул бар нерсебизге бактылуу экенибизди Кудайга арнасак гана жетебиз да, мисалы үчүн. Бул нерсе негизи адамдын өзүнүн менен өзү болгон карама каршылыктарды жок кылуунун бирден бири эле, жок кылбаса дагы азайтуунун жолу улуу чындыкты, улуу Кудайды таануу. Жанагы эле биз айтып аткан нерсени таануу менен, албетте ар бир адамдын азыр биз сүйлөшүп аткан жерде абдан жакшы турабыз. Эшикке чыксак эле башка дүйнө азыр. Башка атмосфера, бирөө түртүп кетет, бирөө анан кыжырын келе түшкөндө баягы нерсени эстегенде баары тарайт. Эгерде ал түшүнүк болбосо, бул ошо чоң баягы как снежный ком дегендей кете берет да, адамдын өзүн өзү кыйнайт. Адамдын өзүнүн могул жериндеги чөйчөк тазалаш керек болуп атат да, чөйчөктү. Көрө албаштык, ичитардык, жек көрүү, кызганыч, ошонун ичинде материалдык дүйнөнүн туу чокусу болгон, тигин алам, муну алайын, алдырбайын, жулайын, жулдурбайын деген нерселердин баары токтош керек болуп атат да. Ошону биз алып таштоо менен чөйчөктү бошотуп, чөйчөгүбүзгө анан жанагы бош турган чөйчөккө жана билип билбей жасаган күнөөлөрүбүздү кечир дагы дегенде, ошо башка нерселер чөйчөккө орнойт да. Бул биз деген сурабай атпайбызбы? Сурабай атабыз, тек гана башка менен толтуруп алып бул жерибизди. Анан дагы бирдеме сурап атабыз да. Кечирип кой деп атат Кудайчы. Тазалачы, мен ошо куюп берейин деп атат да негизи.
Анда эмесе бүгүнкү Айбек мырза келип бергениңе берүүбүзгө катышып бергениңизге сага ыраазычылык, менимче дагы Сиздерге рахмат чакырганыңызга. Көрүшөбүз. Урматтуу телегөрүүчү, бүгүнкү биздин учур маселеси берүүбүз да аягына чыкты. Ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөгү шам чырагыңар дайыма жан дүйнөгө, өзүңүздөргө багыт болуп күйүп турсун. Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.